Жабылды Ата айылынын тургуну 50 жаштагы Омурзакова Уркуя жалгыз бой эне. Жолдоштон айрылган бир уулдун энеси буга чейин шарты жок бир бөлмөлүү үйдө оор абалда жашап келгендигин айтат. Анын турак жайга болгон муктаждыгы каражаттын жетишсиздигинен ишке ашпай келген. Ал эми кыска убакыттын ичинде жаңыдан үйлүү болгон эненин учурда кубанычы койнуна батпай турган чагы. Бардыгы ушул биздин үйүбүздүн салышына бүт аягына чейин туруп беришти да, акчаларын чогулду, бар тапкан аяшпай. Анан бул жагы Жалал Абад, ушул айрыкча мына өзүнүн айылыбыз, полный бардык эле жардам беришип атты да. Анан ойлободум эле, эч ойлободум эле. Былтыр али келип айтканда дагы ишенбедим да, майлы деп эле калдым кейин. Анан бир айдын ичинде эле бүтүрүп берди да, балдарчы. Өзүнүн мына уста балдар жардам кылды. Устачылыктан тышкары дагы өзү дарактарды жыгытты, отун суубузга карашып. Үйдү куруп берген демилгечи топ Ыйман Аманат Нурук кайрымдуулук коомдук фонду эсептелет. Анда элден кайрымдуулук максатында чогулган каражат жерлердеги чыныгы муктаж үй бүлөлөрдү турак жай кылууга жумшалат. Аталган үйдү курууга фонддон 2,5 миллион сом акча каражаты сарпталган. Фонд ушуну менен 18 үйдү курууга жетишти. Жакын аралыкта дагы 2 үй бүлөнү кубандыруу алдында турат. Чыныгы патриот, жомарт инсандар себеп болуп, Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фонду бул 18 үйү. Кудай буйруса 2 айдын аралыгында 19 менен 20 үйүбүз дагы толугу менен бүтөт. Ушунун катарында ошол учурларга дагы Аллах таалам жеткизген болсун. Ал эми бул үй бүлөнүн айылдаштары үй курулу башталганда четте карап турбастан мигранттардан жана жергиликтүү жаштардан да салымдар болгондугун белгилешти. Ыйман Аманат Нуру фондунун демилгесин эл жигердүү колдоп, ишин ийгиликтүү улантуусун каалашты. Аллах таалам разы болсун, Аллах таалам кабыл кылсын, Аллах таалам жакшылык берсин. Бул жактагы сизге. Тонунун дагы бересиң мына. Аллах таалам разы болсун, Аллах таалам кабыл кылсын, Аллах таалам жакшылык берсин. Төрөс элинин атынан, Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун атынан ичине бир акчалай сыйлыгыбыз бар эле. Бактияр намалыңызга. Аллах таалам кабыл кылсын. Мен жана үйдүн ичинде дагы айттым. Мен Бишкекте Агоргода Имам Саракси медресесинде 10 жыл директор болуп иштедим. Ал медресени курган Мухтар Өмүр Акунов, Замандаш партиясынын лидери. Ошол эле үй бүлөсү менен келди, ушул жерге бир медресе куруп койду эле. Кыргызстан боюнча пайдасы тийип атат да. Азыр 220 бала окуп атат ошол жерде. 220 бала окуп атат. Бир эле үй бүлөнүн башы бирикти эле, ошончо нерсе болду да. Эми мына отурган эки алиге дагы башыбыз биригип кошулуп, салымыбызды кошо турган болсок, дүйнөнү дүңгүрөтүп беребиз, Дүйнөнү дүңгүрөтүп беребиз. Бирок биздин бардыгы отурган бардыгы эле дос эмес. Арабызда баягы мәррәс тырышып отургандар бар да. Жедидан бул, алды да. Уга көп түшмөк дегендерчи. Өзү жебес, итке бербес деген сөз бар да атабыздачы. Ошондон пайгамбарыбыз айтат, пайгамбардан хадис. Ит бар үйгө периште кирбейт деп койду. Ит бар үйгө периште кирбейт. Ушул хадистен алымдар айтып атат, адам баласынын ичинде 3 ит бар. Ичи тардык, көрө албастык, текеберлик. Ит бар үйгө периште кирбейт деп койду да кайрачы. Адам баласынын ичинде 3 ит бар экен да. Ичи тардык, көрө албастык, текеберлик. Ошол ичиңиздеги 3 итти чыгармайынча сиз бактылуу боло албайсыз. Ичиңизге периште кирбей турмак турган. Андыктан бардыгыбыз кеңге кең дүйнө, тарга тар дүйнө. Мына отурган баарыбыздын колубуздан келет мындай кылыштычы. Бирок биз башка эле жака жумшап атабыз да. Башка эле жака жумшап атабыз, урматтуу тууган.